Adam zabordan kийин 1 метр зеленый зона кылып бергиле. Багында арчалардан эгип койсун. Мен эскизин датап берейин, забор менен. Арчаларды биз берели. Стоянкага рұқсат берет. Стоянка жазып берет. Арчалар жазың беріңкі. Арчаларды берет. Ескизин соны кылып жасап берет, ошентип жасай берет. Ограждениясы менен сиз айткандай кылсак. Кайсы убакыт бир жылдай деп берет. Жоқ, прямо выбор. Бердім не қылады? Брусчатка қылып бересіздер. Ооба, асфальт па? Брусчатка болса, анда біз мына шаарда жасап аткан брусчаткалар стоп одинаковый болуп калса. Один белый, другой серый болуп калса дагы болот. Баягы серый брусчаткаларыбыз бар го, прессованный. Ошодон кыла бергиле. Гидропрессованный есть. Они недорогие, да. Жоқ, очень дорогие мы не можем. Не, недорогие они. Анан бул жерде айтып атат. Ондай кылып койсок боло береби? Каерге? Муну кылып кое берсин. Чем улай болуп тургандан көрө. Асфальт. Кандай да трудоемкий, сиз айтып атканыңыз, ол трудоемкий иш. Хорошо, мы сделаем. Боло берет. Зо тазалыктарды карагылачы. Бул крышалар. Разметка менен берсачы жакшы. Сары разметка кылып коелу. Ачакта. Асфальт. Анан парковочку вы можете машиналар акчасын төлөсүн, частный территория болсо. Это закон не запрещает? Нет, не запрещает. Ошондой кылып чыгара аласыз. Вот мы хотели парковку вон там сделать, нам разрешение архитектура берет. берет. Да, гостевой обязательно. Өзүңөргө бесплатно берет. Ал жерге парковка болбойт. Болбойбу? Заезд тяжелый там. Ал жергечи бир озеленение кылып, бир фантазияны иштетип, ландшафтный дизайнерлер бар азырчы. Кичине бир декоративный кустарниктер бар, что-то бир жаңылыкта эже бул. Назгуля, анан кийин мына дарактарды Равшан жардам бергин, но бирок көп жылдан бери формулка болду. Анан оны зданияларды краскаласаңар болот. Я бул окрошка деп. Ошону сүйлөшүп аттык эле. Окрошканын үстүнө оны көп кабаттуу үйлөрүбүз деле ошондой. Серый краска менен краскалап койсо болот. Серый краска менен. Жо, сугу бар. Эмчи пулун балдары 50%-ын жок, мэрия бербейт. Бул частный бул. Берип койчу. Көп кабаттуу үйлөргө деген бул аракет кылып көр. Аракет кылып жардам кылып көр. Частныйдагы 50-50 кылып берсин. Анан кийин мындай рекламный немелери келип дагычы бир сыйра краскаларды жазып келди. Жаштарга мына трубаларды карап, бүт өңү өчүп кеткен айылдагыдай болуп чыкты. Очень болот Вот оны зеленый зоналарды формулка рабочийлер Жерде рабочийлер келгенде мыналарды формулка жүрбүт. Жүр. Раша. Силара жүрбүт сенде. Балантыка жүрүп. Так, урматтуу интернет колдонуучулар, көрүүчүлөр жана ошондой эле Ош шаарынын тургундары, бул азыр сиздер көрүп турган Ош шаарындагы Масалиев көчөсү менен Абдыкадыров көчөсүнүн кесишинде тагыраагы бул жер Домбута азыркы сымбат соода борбору. Бул жерде мына ушул жердин иштеткен өзүнүн ээси ушул имараттын алдындагы бош жайды оңдоп түзөө, көрктөндүрүү иштерин жүргүзүү милдетин өзүнө алып аткан чагы учурда ушул жеке ишкерлер Ош шаардык мэриясына шаарга өзүнүн салымын кошуу максатында мына ушул жерге жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин жүргүзүп, мына брусчаткаларды жаңыдан басып берүү милдеттенмелерин өздөрүнө алып аткан чагы. Азыркы сиздер көрүп аткан бул жерде Ош шаарынын вице-мэри, ушул курулуш тармагы боюнча Жасур Азимов, башкы архитектор жана ошондой эле капиталдык курулуш башкармалыгынын өкүлү Алтынбек Пирматов менен чогуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышкан чагы. Мусор өрүлтө турганчы. Жок, октуп. Сиздерди оны ушуну бир сыйра таратып, мусорун чогултуп, мына арыктарды ачып. Равшан, келгит. Мына кара, мына арыктарды аштыр келип, мунун ичин тазалап, уну
пикендер турат болуп, ушуларды алып койсун деле бит болуп калат го. Сонун болупчу. Жандай болбойбу? Вот сүйлөшүп, мына болуп туруп макулдашып атышат, колдой издешип атышат. 559 менен. Мынау сыжақты парковка дедіңіз да біз? Bu yakın bolboydu. Каяктан парковканы каяктан киргизем дейсиз? 1890. О, ана жерде тұрбай ошол жактан киргизсе. Аны мына эртең архитектурага барганда бир сүйлөшүп көргүлө. Эгер атак ушул жерди тазалап коюңуздар же жөн эле уборка кылып койсоңор деле бит болот. Afrika давайте мындай кылайлы. Ана онуларды дагычы там Субботага субботу кылдырайлы. Жылдын башындачы таза кылып мол жерлерди благоустройство разгуля. Мына мол жерлерди карап жөн эле тазалатып, онуларды ремонт кылып, бир газон эгип койгулат, суу болуп шаардын так ортосунда турат. Азыр просто очередь. Ya уже bir cumadan keyin Ушундай ушул жерде дарактарды дагы бир сыйра формовка кылып, мындай бир көрктүрөөк абалга келтирүү жоопкерчиликтерин дагы алышат. Ошондой эле бул жерде азыр өздөрү айтып өткөндөй газон эгишет, брусчатка басышат, арча отургузушат, кыскасы жасашат. Эми быйылкы жыл 2022-жылды биз Ош шаарынын мэриясы тротуар жыл деп айтып чыгып атабыз. Анан бүгүнкү күндө бардыгыбызга белгилүү бюджетибиз кичине тар. Ошого биз мындай бир шаарыбызда чоң строительный компаниялардан, чоң мындай медицинский центрлар бар, банктар бар, университет ар бири менен өзүбүз сүйлөшүп, суранып, бир жардам бергиле Ошко шаарыбызга деп аз жүрөбүз. Мына биринчилерден болуп, мына Modern Steel деген компания сурады эле, мына жакшы кылып, чоң кылып, благоустройство эл ошончо эл жүрүп басып өтүп атат бердичи. Ана ирригационный системасын жасап берди өздөрү. Az берди, жакшы баягы Чаншанский элдерден эк беребиз деп атат. Ошондойлор бизге жок дебестен биз мэриянын саясатын колдоп, жардам берип, ошондой иштер, жумуштар аткарып келип атат. Мына Нурзаман деген компания бар. Мына Агахан мектепти канча жаш балдар саар мектепке барат. Ошо жерде тротуарын жасап берди. Рахмат ошолорго. Сапат Глобор мына дагы көп компаниялар жок дебестен бизге биз менен иштешке даяр. Азыр Сымбат, Ао Сымбатке бардык. Ошо жерде эжелер менен сүйлөшсөк макул деди. Биз полный өзүбүз астыбызды жакшы кылып, ондоп эки чекесини бир автостоянка кылып жасап беребиз деп айтып атат. Ошондой кылып биз шаарда колубуздан келгенче өзүбүз барып сүйлөшүп, суранып нема кылып атабыз. Мен ойлойм, Кудай кааласа быйылкы жыл биз койгон өзүбүздүн максатыбызга жетебиз деген ойдабыз.